Президент Садыр Жапаров бүгін 20 июльда Кыргыз элин Курман айт майрамы менен куттуктады. Төмөндө мамлекет башчысынын куттуктоосу. Ассаламу алейкум ардактуу мусулман мекендештер. Сиздерди ислам дининин ыйык майрамынын бири Курман айт майрамы менен чын ыкластан куттуктайм. Курман айт күнү мусулмандар таң эртеден тазаланып, жүздөрүн кыблага буруп айт намазын окушат, аруу дуа тилектерин айтышат. Жаратканга жакындоо максатында курмандык чалышып, жакындарына, кошуна колоңдоруна жана муктаждарга таратышат. Ушул себептен Курман айт арулуктун жана кайрымдуулуктун майрамы болуп саналат деп жазылат куттуктоосунда. Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырууну баштайбыз. Ак Кеме YouTube каналында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Бүгүн 20 июльда Кыргыз өлкөсүндө Курман айт майрамы бардык мечиттерде окулду. Ошондой эле Кыргыз өлкөсүндө Курман айт майрамы учурда Борбордук мечитте айт намазы окулуп жатат. Ал жерге келген бир катар мамлекеттик кызматкерлер мекендештерди айт майрамы менен куттукташууда. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов Кыргыз элин Курман айт майрамы менен куттуктады. Мындан сырткары Туркиянын Кыргыз өлкөсүндөгү элчиси Ахмет Садык Дуган Кыргыз өлкөсүнүн жарандарын айт майрамы менен куттуктап, элге жакшылыктарды каалады. Өлкөдө акыркы 10 жыл ичинде жүлөк бул алгандардын саны көбөйгөнү байкалды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 2010-жылы жүлөк бул алгандардын саны республика боюнча 429.664 түзсө, 2020-жылы бул көрсөткүч 435.898 түздү. Социалдык коргоо органдарында катталган мамлекеттик жүлөк бул алуучулардын жалпы саны мына ушулар. Социалдык жүлөк булдун орточо өлчөмү 3041 сомду түзөт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейсус Токио 2020 жайкы олимпиада оюндарына барууну пландаштырууда. Бул тууралуу Япония өкмөтү билдиргенин четелдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, Гебрейсус коронавируска каршы чараларды Япониянын премьер-министри Эсихиде Суга менен талкуулоону көздөп жатат. Токио 2020 жайкы олимпиадасы 23 июльдан 8 августка чейин өтөт. Туркиянын маданият жана туризм министри Мехмет Нури Эрсей коронавирустун дельта штаммы күч алып жаткандыгына байланыштуу туристтер үчүн чек ара жабылышы мүмкүн экендигин айтты. Бул тууралуу четелдик басылмаларда жазылды. Анын айтымында, коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөрдүн алынышы коронавируска каршы эмдөөнүн темпине жараша болот. Эгер эмдөө иши тез жана жарандар арасында активдүү жүрсө, Туркия мурдагыдай жай турмушка эрте кайтып келет. Ал эми эмдөө иши ушунчалык жай болсо, нормалдуу жашоого кайтуу ошончолук кеч болот, деген министр. 19 июлда президент Садыр Жапаров жубайы менен бирге Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарындагы резиденцияда жүргөнүн, ошол жакта эс алып жүргөндөрдүн бири билдирди. Анда ал кум жээктеги эс алуучулар менен жолугуп, алардын бир катар суроолоруна жооп берген. Эс алуучулардын бири электр энергиясы тууралуу суроо бергенде Бишкек Ош шаарларындагы электр жылуулук системасын колдонгондорго чектөө киргизилери. Ал эми толуу аймактарга эч кандай чектөө болбой турганын, 77 тыйындан гана колдонулушаарын билдирген. Буга чейин өлкө башчы көлдүн жээгине барып, ал жакта эс алып жаткандар менен сүрөткө түшүп жаткан видеосу социалдык тармактарда тараган. Коронавирус пандемиясынан улам бир жыл кеч өткөрүлүп жаткан Токио 2020 жайкы олимпиадасы катуу тартипте өтөт. Олимпиаданын катышуучуларын коргоо үчүн болгон аракеттер жумшалат. Бул тууралуу Япониянын Анкарадагы элчиси Судзуки Кадзухиро түрк басылмаларынын бирине берген маегинде билдирген. Япон өкмөтү бардык спортчу жана катышуучуларды белгиленген эрежелерге баш ийүүгө жана түшүнүү менен мамиле кылууга чакырат. Япон өкмөтүнүн койгон талаптары толугу менен түшүнүктүү болду деп ишенем, деп билдирет. Лейлекте чек арада мыйзамсыз көмүр ташууга бөгөт коюлду. Бул тууралуу КМКнын чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Баткен облусунун Лейлек районунун Кароол дөбө чек ара тилкесинде нөөмөттө турган чек ара тозоту Кыргыз өлкөсүнөн Тажикстанга өткөрүү пунктунан тышкары кетип бара жаткан Шакман үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны байкаган. Айдоочу чек арачынын токто деген мыйзамдуу талабына эч кандай реакция кылган эмес. Чек арачы жүк ташуучу унаанын артынан кубалаган. Чек арадан мыйзамсыз өтүүнүн алдын алуу максатында чек арачы
асманга эскертүү иретинде ок чыгарып курал колдонгон. Качып бара жаткан унаа капталына оодарылып кеткен. Кармалган айдоочу жана жүргөнчү Кыргыз өлкөсүнүн жарандары. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин кармалгандар жана көмүр кошумча иликтөө үчүн компетенттүү органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Өзбекстандын аскерлери Орусия жана Тажикстан менен биргеликте Тажик-Кууган чек арасында машыгуу өткөрүшөт. Бул тууралуу тажикстандык басылмалар жазып чыгышты. Коңшу өлкөнүн жазган маалыматына алаяк 1-августтан 10-августка чейин Хатлан багытындагы Тажик-Кууган чек арасында аталган 3 өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн чоң масштабтагы биргелешкен аскердик машыгуулар өтөт. Бишкекте Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы кабарлайт. Жолугушуу 12-17 июль күндөрү өтүп, жыйынтыгы боюнча тийиштүү протоколго кол коюлган. Тараптар кезектеги жолугушууну Тажикстандын аймагында өткөрүүнү макулдашта. Иш-чара достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөнү белгиленди. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.